Uça ber talığança kanatlarım, gelgençe ömüрлөрдүн аркы жазы. Жатып калганда ар бир баягы көз ирмемдеги эпизоддордун бүт баарыгында көздүн алдынан өтөт экен да. Жалынып аттым, бычак тийбесе экен депчи. Восстановить невозможно дегенде кол көтөрүп өчүп калбадым. Стресс болуп. Анан ошо шланг чуткурган жерден шланг чыгарып атыптыр, тамагымды, баягы голосовой связкамды айырып ийиптир. Жалпы кыргыз элибиз менен учурашып амандашып, акыркы ушу жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп өтсөңүз, Султан Каримов акыркы убактарда эмне иш менен алек болуп жатат дегендей. Албетте эң биринчиден кыргыз элибизге ыраазычылык билдирем. Мени колдоп, мени аябай баягы көкөлөткөн кыргыз эли негизи талантты билген, талантты баккан улуу эл. Ошон үчүн анча-мынча сырколоп калгандарда, ошол учурда да эл журтубуз колдоп, жардам берип, дуа кылып, карыялар батасын берип дегендей, Кудайга шүгүр. Азыр болсо ушу элдин батасы менен, элдин дуасы менен ушул кайра эле ушул чыгармачылык чөйрөдө эмгектенип келе жатам. Кудайга шүгүр. Көпчүлүк армандары да суранып жатат. Жандуу бир үнүңүз менен ырдап берсеңиз, жалпы көрөрмандарыңызга, угармандарга арнап музыкалык белек болсун деп. 37 жылдын тарыхы бар ырдоо. 2024-жыл бул сонун болуш керек, э? Туура. Келиңиз ай. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, өчпөгөн улуу күндөн шам сурачы, бааладай көз катканда бирди көргөн, эненин этегинде барпырачы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шоладай туңгуюктап жаркырачы. Уча бер талыганча канаттарым, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, алдыда өмүрлөрдүн жарпын жазчы. Мен качан сууга чаңкап калган кезде, таңдайга тамчы болуп тамчылачы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шоладай туңгуюктап жаркырачы. Уча бер талыганча канаттарым, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Шабарабарабдадай, шабарабарабдадай, шабарабарабдараппараппаппай, шабарабарабдадай, шабарабарабдадай, шабарабарабдараппараппараппараппараппара. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шоладай туңгуюктап жаркырачы. Уча бер талыганча канаттарым, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Баракелде. Кыргыз Республикасынын артисти Султан Каримов Марал радиосунда ырдады. Рахмат, ар болуңуздар. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы деген ырды чыгарманы 1982 жылы аябай таланттуу жигит Кубанычбек Ашыралиев
чыгарды эле. Сөзүн жазган Сулайман Рыспаев. Буларды Кубаныч өзү да кырдап жүргөн экен. Анан кийин 82-жылы мага алып келип Султан чогурдайлы деп не кылды. Анан жолуп калганда гитара менен ойноп, жо фортепиано, пианино менен чогуу отуруп ойлордоп калчубуз. Эки үнгө салып. Кийин репертуарга киргизип калдык. Анан буларды деген бүткүл союздук конкурска Ариет ансамблі уюшулуп, ошо менен конкурска даярдап калдык. Анан бул бүткүл союздук эстрада конкурсуна 87-жылы ырдап барып, булар лауреат болуп калган. 36 жыл болуптур, 37 жыл. Ошончо бул ким Кубан Раматылык 3-4 жыл мурун кайтыш болуп кетти. Аябай таланттуу жигит эле. Көп чыгармалар бар. Бирге ырдаган ырлар да бар, дагы калтырган ырлар бар. Кудай буйрса ошол ниет бар. Эскерүү кечесин өткөрөлү деп жалпы ошол чыгармачылык аны менен бирге иштегендердин баардыгы менен концерт коебуз деген ниет бар эле. Мен ортодо бир аз кичине эркелеп жатып алдым. Азыр ошону жасайбыз, Кудай буйрса, Кудай буйрган күнү. Бирок ниет кылып атабыз. Биз мындай эмени коюшубуз керек да. Чет мамлекеттин сахналарында биздин кыргыз опералары, балеттер коюлуш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн деген бизде да тырышып эле өзүбүздүн мамлекеттик залкар инсандарыбыздын чыгармаларын, спектакльдерин, операларын аткарышыбыз керек. Чет мамлекетке барганда ошондой эмени койгонго аракет кылыш керек. Ошонткенде биздин кыргыз элибиздин ошол чыгарган коюлган спектакльдери элге жетет, ошондо сиңе баштайт да. Демек, биз өзүбүздүн классикалык бүт жанрдагы чыгармаларды, спектакль, опера, симфонический чыгармаларды, эстрада болобу, бий болобу, бүт барын биздин кыргыз улутунан чыккан чыгармаларды тартуулап, анан ошол жака коюшубуз керек. Ооруп калганда, эгерде байлык топтогон болсом, эч кимдин көзүнө карабай эле акырын барып эле өзүм каалаган нерсеге барып, каалаган жака дарыланып болчумун да. Ошондой учурда албетте Асыл Молдокматова колдоп реклама кылып салыптыр. Анан ошондо мындай келип, мени угуп калып келип көргөн экен да. Көргөнгө келген экен. Анан мен да тартып атканда мен айткам, тартсаң өзүңө тартып ал, бирок эмеге чыгарба дегем да. YouTube'ка аякта десем, Султан, сен деген эмгегиң сиңди да. Сен уже карабайсың, момундай болуп жүрөсүң. Сен деген башкаларга бизнес менен заниматься кылбайсың деп чыгарып салыптыр. Анан ага Асыл, азыр деген проблемасы жок, үй бүлө жок. Ар бир үй бүлөдө мына кичинекей наристе төрөлгөндө эле сахарный диабет болуп, онкология менен, анан бөйрөктүн оорусу менен төрөлүп атышат. Ошон үчүн алардын катарында мен да мага да бергиле деп турганым мага уят. Деп мен алсам жок. Сен ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар, өзүнүн эмеси бар деген Кудайга миң мерте шүгүр. Элдин баары мындай колдоп жардам берип, ошол Туркияга барып көрүнүп, дарыланып келдим. Бирок Кудайга шүгүр, баягы операция деп мен кылат эле. Анан Кудайга жалынып аттым. Бычак тийбесе экен депчи. Анткени ошо оорумду кандан тартып эле чөп чаарын ичип жүргөм. Акыры эме ошо менен ошол жардам берип, Кудай Таала ният кылып суранганыман Кудай Таала өзү мындай эме кылды окшойт. Аяп туруп анан ошол эмеден операциянан ар болуп дарыланып келдик. Бирок азыр ошол дарыланып дагы эле чөп чаары, анан кийин чет мамлекеттен дары алып ичип атам. Ошо менен жүрөм. Эң негизги басып жүрөм. Жатып калган жаман экен, эң негизги тырышып эле ушул эмнеси болсо кичине ырдап баягыдай эле элдин арасында болоюн деп
Баягы өзүңөр билесиңер да. Жатып калганда ар бир баягы көз ирмемдеги эпизоддордун бүт баарыгында көздүн алдынан өтөт экен да. Ошого эме кылып мен ушунчалык ыраазы болдум элибизге. Эми бизде учурунда ушул как раз ооруп калганда шланг жуткуруп да текшерди да. Анан ошол шланг жуткурган жерден баягы шланг чыгарып атыптыр, тамагымды, баягы голосовой связкамды айырып ийиптир. Үнүм жок, сүйлөсөм эле ооруйт. Ушунчалык кыйналып жүргөндөн кийин тамагым ооруп атат. Бул эмне болгон десем, эчтик болот. Всё пройдет деп коюшту. Анан кийин биздин баягы республиканский медиа врач бар экен, ошо фониатор. Союз учурунда бир аял бар болчу, еврей аял. Ошого көрүнчүбүз да биз баягы окуп жүргөндө, Чорого жумжартын ансамбле ырдап жүргөнүмдө. Анын методу укмуш болчу да. Анан ал киши, ал аял үй бүлөсү менен эмеге кетип калган экен, Израилге. Анан азыркы республиканский эмеде, больницада ошондой фониатордон дагы бир жигит бар экен. Ошого барып көрүнүп эме кылсам, өзү ал дагы еврей окшойт. Герман деген экен. Эме кылсам, ал көрүнсөм ал айтты. Мындай аппараттар менен дыккат карап тургандан кийин эме деп атпайбы? Восстановить невозможно дегенде ого көтөрүп өчүп калбадым. Стресс болуп. Анан кийин ойлоп анан илгерки эле методду ойлонуш эме колдонойн деп такыр эле унчукпай эле баягы сүйлөгөн да жокмун, эме кылган жокмун. Көбүнчө эле ушул сүйлөсөм жазып берип коюп жүрдүм да. Сүйлөгөн жокмун. Ошентип баягы үнүмдү чыгарбай жүрдүм. Ошентип жарым жылдан ашык эме болгондон акырын кийин үнүм ордуна келе баштады. Албетте мен азыр мурункудай өтө бийик эме кыла албасам да, бирок ордуна келе баштады. Кудайга миң мертебе шүгүр. Шүгүрчүлүк келтирели. Ооба. Бардык нерсенин баарын артка таштайлы, баардыгы жакшы болсун. Кудайга шүгүр. Айтсаңыз, сиздин ордуңузда болгон мейли атактуу инсан болобу, балким, же болбосо жөнөкөй инсан болобу, сиз өткөрүп жаткан мынакей акыркы оору менен байланыштуу окуяда болуп жатат дейли. Сиз кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Кеңеш айта турганым, чөкпөш керек, аракеттениш керек, умтулуш керек. Албетте ар бир таң атканда күндүн нурун көрсөң, ошого ыраазы болуш керек. Мына бүгүн да жашап атам, Кудайга шүгүр. Деп эле ошону бирге элге да жакшылык кааласаң, сага эле кайра келет да. Элдин басы мына баягы тирүү пример дегенде үлгү. Элдин колдосу, элдин дубасы, батасы дегенде мына алдыңарда отурам. Кудайга шүгүр. Эл болбосо, колдосу болбосо, жөлөк болбосо, дубасы болбосо, батасы болбосо, мен биякта отурар белем. Тамадал кылып жүрүпсүз. Мен да тойго чакырамын. Мен сизге жардамым болсун, сиз мага кызмат кылыңыз, мен сизге конверт берем дейт. Кантип байланышам. Азыр бул жерде да кайрылабыз, Чоң рахмат. Жакшылыктар көп болсун, рахмат. Кызматта болайын. Дарыл айтып келдиз окшойсам да, негизи той топурларга көп эле чыгып атасызбы? Ырдап, тамадалык кылып, Кайсы номерге чалса болот, айтыңыз да. Мага баягы телефонум эле 507 42 05 45. 42 05 42. Дагы бир жолу айтып коюңуз, укпай калгандар үчүн. 0507 42 05 42. Мынакей агайдын көңүлүн көтөрүп, ошол эле учурда салымы болот, мынакей, дары-дармек алып аттыр, ошого азын-аулак салымы болот, ошол эле учурда агай сиздин жакшылыгыңызга кызматта болот, тамадалык кылып берет экен, мынакей, ырдап берет дегендей, мындай сорунду. Азыр болсо биздин маектешибиз дагы бир угарманыбыз кошулуп жатам дейт. Саламатсызбы? Саламат. Угуп жатабыз. Мен бул Султанбайкеге бир ийгилик каалоо айтып коеюн дедим эле. Кубанычтабыз, учурашууларыңыздар угуп жатат. Мен бул сизде кыргыз эли болгон кыргыз элин бүт эле сыйлайт. Мен оюмда ушундай. Сиз оорубаңыз. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Дайым ушинтип биздин алдыбызда заңгырап жакшы ырларыңыз менен чыгып берип туруңуз. Рахмат. Сизге кааларым өмүр, дин соолук. Эң жакшы нерсеси дин соолук. Өмүр.
Биздин арабызда көпкө жашап бериңиz. Көпкө ырларды, чыгармаларды чыгарып бериңиz. Аман болуңуз. Дайым мындай сизге геройлук мына кыргыз эл алдында ырдап берип турганыңыз эле сиздин геройлугуңуз. Биз ушундай деп эсептейбиз. Ошон үчүн сизге аманчылык каалайм. Мен нарындан чалып атам. Өмүрлүү болуңуз. Дайым жакшылык ичинде жүрүңүз. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Нарындан чалган угарманыңыздын аты ким? Менин атым Асылбек. Жакшы. Асылбек, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Силер да аман болуңуздар. Рахмат. Жакшытыр болсо. Машинада алып бара жатасызбы же онлайндабы? Машина менен кетип баратам ошо. Жакшы, ак жол каалайбыз. Шедир болсун. Кыргыз болгон кабыл тилектериңиз болсо, айтсаңыз болот, эркин микрофон келиңиз. Эми жанатан бери эгерде мындай сууз сүйлөп койсом кечирим сурайм. Негизги мен жалпы калкыма, кыргызстандыктарга жана четте де угаткан инсан биздин менин сүйүктүү угармандарыма, көрүүчүлөрүмө, күйөрмандарыма терең таазим. Жалпы эл журтка барынат терең таазим. Ал эми канат ушул жалпы сиздерге ушул Марал радиосунун жамаатына чоң рахмат айтам. Баарыбызды ушундай эфир аркылуу тааныштырып, маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Силерге да бекенден соолук, чыгармачылык ийгилик, ишиңерге ийгилик дегендей. Албетте биз болсо төгүлүп чачылып ырдап жүрө элели. Телефондор бар, байланышыңыздар, кызматта болоюн. Барыбыз бар бололу. Чоң рахмат. Жакшы. Анда эмесе маегибизде жыйынтыктайбыз. Укканыңыз Марал FM болсун. Марал FM бийликке бирге.